Касамин жергиликтүү коомчулуктардын колдоо долбоорунун ишмердүү. Кыргызстанда мындан 4 жыл мурда Кассамин жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору ишке ашып баштаган. Анын алкагында айылдарда электр мамычалары орнотулуп, муктаждыктар чечилген. Ошол эле учурда Жалал Абад облусунда долбоордун арты менен 9 айыл аймактагы 19 айылда жетишсиз болгон социалдык жана экономикалык инфраструктураны өнүктүрүү, аны менен катар чакан бизнести колдоо багытында бир топ жумуштар жасалды. Жакынкы Кызыл Туу айыл өкмөтүн алалык. Кызыл Туу айыл өкмөтүндө социалдык экономикалык багытта, саламат сактоо багытында иш-чаралар аткарылды, фактар курулду, мектептер капиталдык ремонттон өткөзүлдү. Мындан сырткары жанагы жаңы конуштарга электр энергия чогулгулар тартылды, мамычалар орнотулду. Мындай айтканда, калктуу конуштар электр энергиясы менен жаңы калктуу конуштар электр энергиясы менен камсыз болду. Жарыктандыруу көчөлөр жарыктандыруу иш-чаралары аткарылды. Кассамин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо үчүн кошумча каржылоо долбоорунун биринчи этабында Сузак, Базар Коргон жана Нокен райондорундагы 20 айылдык аймак каржылоого алынса, экинчи бөлүгүндө Аксы, Алабука, Чаткал, Тогуз-Торо, Токтогул райондорундагы 39 айыл аймакта жумуштар аткарылган. Каржылоого алынып, иш баштаган ишкерлер бүгүнкү отчеттук жыйынга катышып, өздөрү өндүргөн продукцияларын көргөзмөгө алып чыгышты. Кургаткан кактарыбызды конфет жасап чыгардык. Бул конфеттин ичинде курамында өрүк как, кайналы как, курма, мейиз, жаңак, анан мистенин уну бар да. Ал бул балдарга, кан аз балдарга жакшы, кан айланууну жакшыртат, көстү көрүүнү жакшыртат, балдардын иммунитетин көтөрөт. Биз бүгүн ушулга бул конфеттерибизди алып келдик. Долбоорго катышкан аймактардын жашоочулары өздөрүн жашаган айылдарындагы көйгөйлөрдү көтөрүп чыгышкан. Ошол эле учурда окутуулар жүргүзүлүп, долбоор тарабынан колдоого алынып, керектелүүчү каражаттар менен камсыздалган. Маалымдалгандай, инвестициялоонун жыйынтыгында облус боюнча 172 долбоор иш жүзүнө ашырылган. Арыстын аркасынан биз балдарды окуттук, үйрөттүк. Мынтип экономический проектти утуп алып биз Тайгыраев аймактык башкармалыгынын качкынчы айылына бал чарба боюнча логистика борбор куруп берди. Ал жерде Кудай буйруса жакында ишке кирип калса, биз ошол областтын бал чарбасындагы балды чогултуп, экспортко, ички жана сырткы базарларга таза балды алып чыкканга биз ушунчалык жакшы шарттар түзүлүп атат. Эске салсак, Кассамин жергиликтүү коомчулукту колдоо үчүн кошумча каржылоо долбоорунун алкагында Жалал Абад облусунун 59 айыл аймагында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн колдоосу астында Дүйнөлүк банк тарабынан 626 миллион сомдон ашык өлчөмдөгү инвестициялык гранттык каражаттар берилген. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.